Эртең менен эрте туруп жарык таңды сүй. Баары сендей таңды тоскон тирүү жанды сүй. Тирүүлүгүң өзү менен өзү көктөбөйт. Тоголонуп жерде жаткан бир баш данды сүй. Атаны сүй, энени сүй, сүйгүн жериңди. Сууңду сүй, тооңду сүй, сүйгүн көлүңдү. Жалгыз аяк аталарсың болсоң өзүмчүл. Өзүңдү сүй, жатты да сүй, сүйгүн элиңди. Аз көп дебей таткын берген нар тузуңду. Мүнөзүнө карабай сүй уул кызыңды. Жашоону сүй жана аны сүйүп жашагын. Сүйүктүү бол адамдарга, сүйгүс өзүңдү. Кабагыңды кирдетпей тос мейман кишиңди. Айлыгыңды аз дебестен сүйгүн ишиңди. Кандай гана кыйноо сени басып турса да, бул жарыкта бүркөбөстөн ачкын жүзүңдү. Берекесин кетирбей күт колдо барыңды. Кыялына карабай сүй алган жарыңды. Замананын көнбөй түрдүү азгырыгына. Напсиңди тый, таза күткүн намыс арыңды. Бийиктикке карай программасынын бул жолку чыгарылышы «Калем кармаган кол» деп аталды. Балдардын жан дүйнөсүнө рухий азык берип, билим менен сугарып келген белгилүү балдар жазуучусу Рыспаев Сулайман Казыбаевичтин өтөп жаткан эмгеги жана чыгармачылык жолу тууралуу баяндамакчыбыз. Менин ыр жазып калуумдун көп себептери бар. Апам тарабынан дагы ушул нерсе келди деп ойлойм. Себеби чоң апам Тажы өзү элдик ырларды кыйын айткан, ырдаган, жомокторду кыйын айткан адам болгон. Өзүмдүн апам деле бүкен баягы ырдап, айрым бир 5-6 сапты 10 сапка чейин жамактап жазып жүрчү. Анан ким ыр жазат деп ушинтип мектепте класстарды кыдырып жүргөнүм эсимде. Анан мен жазам десем керек. Бардык барсак эмне кылабыз? Тиги тартипсиз окуучу, бул эки алган окуучу, бул кечиккен окуучу, бул сабакка келбеген окуучу, ошолор ырга жазгыла деп. Анан ыр жазып 2 сап, 4 сап, 2 куплет ушуну жазып жүргөндөн кийин баягы мектепте ыр жазган бала деп койчу мени. Сулайман Рыспаев бүгүн Кыргыз билим берүү академиясында лаборатория башчысы болуп иштеп келет. Анын негизги багыты жана максаты эне тилибиздин учурдагы таалуу проблемаларын изилдөө. Бир эле ушул багытта эмес, изденүү менен окуу китептерин чыгарып, аны менен катар өзүнүн ар тараптуу чыгармачылыгын өнүктүрүп келет. Бүгүнкү күндө балдар окуп жаткан кыргыз тилиндеги кызыктуу жомоктор, окуу китептери жазуучунун калеминен жаралган. Сулайман Рыспаевдин алипбе окуу методикалык комплекси республикабыз 1991 жылы эгемендүүлүктү алгандан кийинки биринчи ирет этнопедагогикалык багытта жазылган улуттук алипбе катары таанылды. Анын авторлугу менен жазылган окуу китептер республикабыздын жалпы билим берүү мектептеринде окуу китептери катары 1992 жылдан бери окулуп келет. Саламатсыздарбы? Жакшы окуп атасыңарбы? Ооба. Балдар, бүгүн биз кайсы сабак кетип атабыз азыр? Алипбе. Алипбе кайсы? Алипбе. Мына биз ушул биринчи класстан баштап, биринчи күндөн баштап өтүп аткан адеп китебибиздин автору мынагай жаныбызда турат Сулайман агайыбыз. Билип алыңдар, биздин адеп китебинин автору мына ушул китепти иштеп чыккан балдар. Бул китептен биз эмнелерди үйрөнүп атабыз? Адептүүлүктү, дагы эмнени үйрөнүп атабыз? Ия, акылмандыкты, дагы сыныктыкты, отуруу адебин, басуу адебин, сүйлөө адебин, бардык биздеги болгон маданияттуулуктун баарын, жүрүш туруш адебибизди
баардыгын эмнеден үйрөнүп атабыз балдар? Адеп китебинен. Бизге жактыбы адеп китеби? Адеп китеби. А бүгүнкү биздин өтүп аткан темабыз кайсы эле? Жомокторго саякат, Силерге жагып атабы? Демек, мына ушундай жакшынакай бизге акылман сөздөрдү, накыл сөздөрдү, ата-бабаларыбыздын баталарын жазып берип, бизди үйрөнсүн, биз ошол ата-бабаларыбыздын айткан акыл насааты менен тарбиялансын деп бизге даяр кылып окутуп аткан адеп китебинин автору мына бүгүн силердин маңдайыңарда балдар. Баланын сөзүн, баланын турмушун, жашоосун, дилин карап отурсаң эле, өзү балдар өзү эле каарман болуп берет. Балдардын ошол сөзү эле кайра текст болуп берет, идея болуп берет. Мисалы мындай айтат да, бир жолу мен көп эле чыгармаларымдын каармандары өзүмдүн неберелерим, балдарым. Бул жолу бульварда кетип атабыз, Эркиндик бульварында. Анда мен шаарга келип жаңы ушул иштеп калган кезим. Анан Темирлан деген балам ал убакта 2,5-3 чыгып калган. Бульварда Зууракан Кайназарованын эстелиги турат. Азыр деле бар. Анан келатабыз, анан карап, баягы эстеликти балам карап калды. Анан ай жүр кеттик. Жүр, эмне карап атасың десем, ата карасаңыз таш жылмайып турат деп атат да. Анан карасам, чын эле эстеликтеги Зууракан Кайназарова кичине жылмайгансып турат да. Анан ошону айтып атпайбы, таш жылмайып турат деп. Анан ошондо мен ошол эле эпизоддон жылмайып турган таш деген аңгеме жазгам да. Эми бүгүн биз өзүбүз таптан балдарым менен бактылуу сезип атабыз. Анткени 1-класска жаңы кирген окуучулар быйылкы окуу жылында эле. Анан ушул бүгүн адеп китеби сабагын өтүп жаткан мезгилде биздин ушул адеп китебин жазган авторубуз Сулайман агайыбыздын эшиктен кирип келгени биз үчүн чоң бакыт дагы сыймык да болуп кетти. Анткени балдар агайын башкача айтканда китептин автору менен тааныша элек болчу. Баягы окуп билебиз, бирок баягы өз көзү менен көрө элек болчу. Анан мен ойлойм, балдарым аябай эле чоң бир жаңылык болду, биз үчүн сыймык болду. Эми Сулайман агайыбыз жөнүндө биз Сулайман агайыбыз ар дайым сыймыктанабыз. Ушул кийинки мезгилдерде балдар адабиятына кайрылган, мисалы үчүн жазуучу акындар аз эле чанда болуп атат. А биздин Сулайман агайыбыз канча бир жылдан бери ушу балдар үчүн чыгармаларды жазып, балдарга бир адептүүлүккө, ыймандуулукка, акылдуулукка, жада калса баскан турган адеби, маданияттуулугуна үйрөтүп атат ушу китеп. Ушу китептин бизге чоң пайдасы бар. Анткени кыргыз балдар үчүн бул ата-бабаларыбыздан келе жаткан накыл сөздөрдү билбесек, баскан турган адебин билбесек, жада калса сүйлөө адебин билбесек, биз каяктан тарбия алабыз? Анткени башталгыч класс, билим башаты башталгыч класс дейт. Башталгыч класста эң негизги түптөлө турган түп мына ушул биздин накыл сөздөрдөн башталат. Анан биз Сулайман агайыбызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына ушундай жакшынакай адеп китебин жазып, бир жакшынакай балдарды жакшы жолго үйрөтө турган, көндүрө турган, адептүүлүккө багыт бере турган китеп болуусунда окуп жатабыз. Балдардын жан дүйнөсүнө сүңгүп кирип, тизелеп, ылдый болуп бөбөктүн көзүнө тике карап, анын таза жүрөгү үчүн жомок жазган жазуучу алгачкылардан болуп 1-класстардын алиппе окуу методикалык комплексин түзгөн. Эгемендүүлүк кезинде бизде окуу тарбия ишин улуттук колоритте, улуттук нукта тарбиялоо, жүргүзүү, окуу тарбия иштерин жүргүзүү маселеси, анан улуттук компонент деген кире баштады да. Окуу программасына, окуу китептерге ушу улуттук компонентти кантип киргизебиз. Анан кийин баягы 90 кийинки баягы мамлекеттик тил, эгемендүүлүк башталганда бизде ушул улуттук оригиналдуу окуу китептерди жазуу маселеси коюлду. Ошонун ичинде алиппе маселеси коюлуп калды. Бизде ал кезде бир алиппе жазылып калган, Маразыковалардын. Анан эмнегедир ошол ар кандай проблемаларга түшүп калды.
Анан биздин жетекчилик бир күнү чакырды ушул алипе жазасыңбы, жаңы мезгилдин жаңы алипесин. Анан аракет кылып көрөйүн. Кыргыз баласын кыргыз жанды болуш үчүн кыргыздын бүтүндөй нукура баягы улуттук колоритти, мазмунду, улуттук тилди, анан улуттун баягы мыкты мындай көзгө басар, мисалы кыргыз баласы биле турган Манас, баатырлары, Айтматову, Токтогулу, Барпысы сыяктуу баягы балдар таанып кете турган адамдардын сүрөтү менен, чыгармачылыгы менен бердим да. Алипе китеби биздин программага ылайык жазылган, балдардын сүйүп окуган китеби, биринчи тааныган тамгалар жөнүндө ушу Сулайман Рыспаевдин Алипе китебинен окушат балдар. Биз көп жылдан бери ушу Сулайман агайдын Алипе китебин колдонуп, балдарга билим берип тарбиялап келебиз. Анда ар бир тамгага ылайыктуу сүрөттөрү менен берилген, сөздөрү, сүйлөмдөрү даана муундарга бөлүнүп берилген. Белгилүү публицист, жазуучу, педагогика илимдеринин доктору, профессор Советбек Байгазиев Сулайман Рыспаевди 30 жылдан ашык убакыт тааныйт. Бул жылдар аралыгында профессор анын эмгекчилдик сапаты өзгөрүлбөгөнүн айтат. Калемгердин өз ишине берилгендигин баалаган агайы анын адамдагы эң бийик касиет жөнөкөйлүгүн баса белгилейт. Сулайман эмгекчилдигин баалайм. Анан баардык нерсени шашпай майын чыгарып иштейт. Анан Сулайман мындай карьерага кызыкпайт. Чыгармачылыктын, илимдин артынан түшкөн адам. Дарак бир жерден көгөрөт дегендей, ошол илимди таштабай, айлык аз болсо дагы баягы илимге берилип, илимди сүйүп, чыгармачылыкка башоту менен берилип иштеп келатат да. Болбосо Сулайман ректор болуп деле кетип калмак, министр болушу да мүмкүн эле, ар кандай кызматтарга кетип калышы мүмкүн эле. Бирок чакыргандар да болгон. Бирок ошол илимге берилген бойдон кала берди. Демек, карьеризмдин, мындай даңк көксөөчүлүктүн, атакка умтулуучулуктун жоктугу, мындай кысмат тепкичтери боюнча ошондой жөнөкөй адам да. Каркырасы шоладай туңгуюктан жаркыратчы, уча бери далганча канаттары. Ырлардын ичине бир ырыма Кубаныч Ашаралиев деген обончу уча бери үмүтүм каркырасы деген обон жазып, ошол менин биринчи баягы чыгармачылыгымда бир эргүү берди. Андан кийин Каныке Эралиева чыгарды, Турдубек Чокиев чыгарды, Букалаев чыгарды, Урманбетов чыгарды. Көп эле обончулар обон жазып чыгарышты. Анан эмнегедир эле өзүм обон чыгарсам болобу дегендей бир кээде ой келчү. Бирок мен мындай андай обон эле чыгарылган жокмун. Анан бир күнү эле үйдө отуруп, жок, биринчи обонду жазганда мындай болду. Командировкага кетип атам. 90-жылдарда мен командировкага көп чыкчумун, чарчабай эле тияка түндүк түштүгүнө карабай эле бара берчүмүн. Анан ошол кетип атканда ошол табияттын өзү мага бир ноталарды берди окшойт. Бийик тоолор, тоолордун бийиктеги жерлери, жапсыз жерлери, бөксө тоолору, түздүгү, ошол өзү бир поэтикалуу бир ноталарды бергендей эле. Анан ошондон
обон жазып, мекен болбосо ата журттун өзүндөй деген обон жазуу менен таң калып калдым өзүм. Анан бул обонбу, обон эмеспи деп обончуларга уктургум келип, обончу Кадыралы Артыковго келип экөө сүйлөшүп, ал убакт ага чейин ушул Кадыралы менен бир топ Досторго деген, Мырзайым деген ырларга, Айгерим деген тексттерге обон жазып байланышып калганбыз. Анан ой жакшы обон экен деп анан нотага салып, аранжировкалап, ырдап чыкты. Обончулук өнөр Сулайман агайыбызга кечирээк келсе да, бүгүнкү күндө 20дан ашык көкүрөгүнөн оргуштап чыккан обондорун ырчылар аткарып жүрүшөт. Эң алгачкы обонун белгилүү композитор Кадыралы Артыков аткарган. Сулайман Рыспаев деген инсан менен мен 1990-жылдардан кийин тааныштым. Азыркы Бишкек шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы Кыргыз-Түрк лицейинде мугалим элем. Анан бул киши да ошол жерге барып кошумча баягы мугалимдик кесип аркылап мени менен коллега болуп бир иштеп калдык. Ошол жерде таанышканбыз. Анан ошондо эле биринчи эле жолукканда биздин жылдызыбыз келишип бири-бирибизге болгон кыялдарыбыз, пейилдерибиз окшошуп, жан дүйнөбүз дагы бири-бирине жакын экенин ошондо эле сезгем. Анан ошол таанышкан күндөн баштап экөөбүздүн мамилебиз улам-улам мындай жакындашып, азыр бир туугандай, мындай достой, ак инедей, анан чыгармачылык байланышыбыз бар. Анан экөөбүздүн чыгармачылык тараптан бирге жараткан чыгармаларыбыз бар. Мисалы, алгач ирет ошол 90-жылдардан кийин 95-жылдарда Айгерим деген кызыбызга арнап, анын менин дагы Айгерим деген кызым бар, анын дагы Айгерим деген кызы бар. Ошол эки кызыбызга арнап Айгеримим ай кызым деген обон жазганбыз. Биринчи биздин жараткан чыгармабыз ошол. Достор тоурдап жүрөт, Кыргыз вальсы, Сүйүнчү, Туулган жер деген, Роза Шакировалардын тоурдап жүрөт, Шат күндөр, ушундай балдар үчүн ырлар бар. Жарк эткен күндөй капалык бербей, жашоону жаркын сүйөлү. Ырысты чачып, ыролуп батып, ынтымак бизден кетпесин. Анан кийинчерээк эле айтып калды. Байке ушу мен дагы обон чыгарып атам, кандай болот экен деп. Анан көрсө, мунун өзүнүн да баягы көкүрөгүндө кайнап жаткан бир өзүнүн таланты бар экен. Ошол таланттарын чыгаргысы келген экен. Мен айттым, чыгара бер, эгерде болсо эмне үчүн чыгарбайм. Мен инструмент билбейм дейт. Инструмент эмес, эгерде жакшылап эмес, жанагы барып акындай болуп эле же башка жүрөгү менен чыгарса болот адам десем, анан ошентип чыгарып жүрөт ырларын. Анан биринчи чыгарган ырларын ушу мектептин балдарын ырдатып жүрдү. Андан кийин чоң ырчылар ырдай баштады. Мына тиги Достор тобу бир тоорларын ырдап жүрөт. Гүлзат Байзакова ырдап жүрөт азыр ырларын. Салима Балтаева да ырдады окшойт менимче. Анан жанагы Роза Шакирова улар өздөрүнүн тобу бар эмеспи? Ал тобунун атын билбей атам. Ошол 3 кыз дагы ушу Сукемдин бир жакшы ырын, обонду өзү жазган, ырын өзү жазган, азыр популярный болуп, элдин арасында мындай таанымал болуп, жакшы ырдалып атат. Эмне деп айтам, эгерде бул чыгармачылардан көрөнгөсү болсо, бул чыгармачылыкта эртеге иштеген болбойт. Жаштын деген 70ке чыкканда да Жумадин Шералиев деген аксакал ушу карап бир койчуң, күлүп бир койчуң, жылмайып деген сондорлорду, обондорду жазган. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз китеп дүйнөсүнө саякат кылгандайбыз. Сулайман Рыспаевдин жумуш кабинети да китепке жык толгон. Текчеде тизилген анын жүздөгөн балдар үчүн жомок китептерин көрүүгө болот.
балдарды мектепке даярдагандан баштап окуй турган Наристе деген китеп жазып атам да. Бизде ушул мектепке баланы даярдоо проблемасы чоң маселе да. Бул республикадагы эң чоң маселелердин бири. Анткени Кыргыздын өзүнүн психологиясында бар да. Баягы тоодо, жайлоодо жүрүп, ата-энесине жардам берип, козу багышып, музу айдашып жүрүп эле бир күнү мектепке келе турган курагына келип калганын кыргыз балдары билбей калат. Ата-энелер деле балдарын чоңоюп калганын байкабай калат. Мына ошондой кезде балдарды мектепке даярдоо, чөйрөгө көнүктүрүү, билим алуу жолуна даярдоо маселеси чоң маселе болуп турат да. Жазуучу өзү педагог болгондуктан сезимтал, кыялкеч, тапкыч балдардын образдарын ынамдуу жарата алган. Жаш бөбөктөрдүн сүймөнчүлүгүнө айланган китептер таасирдүү, кызыктуу жана философияга бай. Кемпири болсо, абышкасы тапкан акчасына базарга барып, күнүгө жей турган нан, май, кант, чай ала турган. Балта мокоп калып турбайбычы. Отунга өтө турган эмес. Колуңдан келишинче курчутуп бер. Туура айтасың, Абышка. Болгон кайратыңды жумшап эптеп отунуңду алып кел. Токойдо да майда отун калбады. Ушуну кыйсам, жазга чейин отун болор. О, Акниет Абышка, сен мени кыйба. О, Арча. Сени кыйбасам күндүн суугунда кемпирим экөөбүз кантебиз. Не кылып жатасыз? Балдарым. Сіздер оқысын деп кичинекей жомок жазып атам да. Жүрүңүз, чай ичебиз. Чай ичебиз. Апаң жибердиби? Ооба, жиберди. Кеттик анда. Жүргүлө. Эми мен 79-жылы үйлөндүм. Анда келинчегим Чынары мектеп бүтүп, Москвага барып, окуп, анан бүтпөй бияка Бишкекке келип калган экен. Анан эми түрдүү кырдаалла жолугасың да. Ошентип жолугуп калдык. Анан мен айылга кеттим. Бирок ортобуздагы мамиле бизди кайра табыштырып, анан үйлөндүк. Анан 3 уул 1 кызды болдук. Улуу баламдын аты Тилек. Тилек азыр 2 кыз 1 уулду болуп калды. Өзүнүн иштери менен алек. Экинчи уулум Кушубак. Анын 1 кыз 1 уулу бар. Үчүнчү уулум Темирлан. Темирлан 2 кыз 1 уулу болуп калды. Ал ошол бир кызматта иштейт. Үчүнчүсү, 4-үнчүсү кызым Айгерим.
Айгерим азыр искусство университетинде окуп жүрөт, 4-курста. Биздин жаштыгыбыз ушу кызыктуу өттү десем да болот. Кыйынчылыктар да болду баягы. Биз үйлөнгөндө ал катаал жер да, Сулаймандардын иштеген, жашаган жери, тоолуу район. Биз үйлөнгөндө свет жок болчу ал жерде. Машина жол бар, бирок машиналар деле андай барбайт. Сиз өзүңүз кайсы жактан? Мен өзүм Кочкордун кызымын. Баял Исакеевдин чөбөрөсү болуп да калам да, мындайча айтканда. Анан ошондо барсам, свет жок экен. Жаңы келин болуп отурам, анан Сулайман тиги эштен кирип келип анан светти күйгүзүп атам да. Светтин немелери, точкалары бар экен. Анан светти күйгүзүп атсам, свет күйгүзүп, эштен кирип келди. Ай, эмне свет жок дедим. Бүгүн свет өчүп калыптыр деп койду да. Анан бүгүн эртеси кандай деле свет күйбөйт, дагы күйгүзсөм дагы эле. Ай, эмне бүгүн да свет жок. Анан 3-күнү бир кичинекей кайынсиңдим, ушундай 7-чи класс болуш керек, Майя деген. Эштен кирип келип туруп эле үйгүзүп, эмне кылып атасыз жеңе деп койдум. Ай, свет дагы эле жок. Бир көрсөм мен өзүм үйүмдө деле бир свет ушундай болчу да, көпкө мынтип ошондой үйгө туш келген бий деп да ойлоп койдум да, мынтип күйгүзүп атам. Күйбөйт да. Ай, эмне свет жокпу бүгүн? Биякта свет жок деп атпайбы? Апай, свет жокпу? Эмне десем, бизге свет жок, свет келелек деп атпайбы? Мына ошондой татаал жерде ушундай чыгармачыл адамдар көп чыккан жерде ынтымактуу, эли да жакшы, жери да жакшы. Таза аба, бийик тоолор. Айылым тулган жер, ескенин кымыздай жудун сен. Профессор 1956-жылы Ош шаарында туулган. 2 жылдан кийин ата-энеси Токтогул районунун Сарыгамыш айылына көчүп келишип, ал айылдагы бирлик мектебин аяктайт. Мен өзүм мугалимдердин үй бүлөсүндө чоңойдум. Мени мугалимдердин үй бүлөсүндө чоңойгонум ушул мугалимдик кесипке алып келди. Бирок мен жазуучу болгум келчү, акын болгум келчү, журналист, ал тургай сүрөтчү, актер да болгум келчү мектепте окуп жүргөн кезимде. Анан бирок ошол журналистикага тапшырам деп тапшыра албай калып, анан филология факультетине тапшырып калдым. 1978-жылы окуум бүткөндөн кийин ушул турмуш шартка байланыштуу ушул мына бул төш жакта Аламедин районунун Жогорку Аларча деген мектеби бар. Ошол жерде иштеп калууга туура келди. Дегенде ошол мектепке барып, босогон аттап, бирок өзүмдүн адистигим боюнча сабак болгон жок. Лаборант болуп жүрдүм, тарбиячы болуп жүрдүм. Анан айылга, Токтогул районунун Сарыгамыш айылы, мен чоңойгон жерим, ошол жакка кетип калдым, үй бүлөлүк шарт боюнча. Ал жерде дагы адистигиме ылайык мектепте орун жок. 1 жыл иштеп, кайра шаарга келдим. Басмада иштейм, журналист болом деп. Анан бияка келген менен баары бир баягы Жогорку Аларча мектебине кайра барып түшүп калдым. Ал жерде музыкант болдум, тарбиячы болдум дагы. Анан дагы мага ылайык болгон жок. Анан ата-энем кайра Сарыгамышка алып кетип калды. Ошол жерде мен 7 жыл иштедим. Эми адистик болбосо ал убакта баягы жаш кез, патриот кез, өзүмдүн адистигим менен иштейм, элге пайдам келтирем деген баягы дух бар да.
Аны өзүмдүн адистигим боюнча 83-тен баштап 87-жылга чейин иштеп калдым. Ана айылдын шарты мага көп нерсени үйрөттү. Элди жерди таанытты, баягы аралап жүрүп, улуулардын кебин угуп, салт санааны үйрөнүп, турмушту көрүп дегендей. Анан чарбага жардам беребиз. Чарбада жүрүп, чарбанын иши ушул эл жер менен жүргөн нерселер мага бир элдик педагогиканы, ошол элдик педагогиканы жеткирүү жолдорун бир ойлонту да. Анан мен айылда жүргөндө дүйнөлүк адабиятты окуп, ошол кичинекей айылга батпай шаарга баргым келип, борборго баргым келип, ошол адабий чөйрөгө аралашкым келип жүрдү. Анан 87-жылы аспирантурага тапшырам деп келип, анан өтпөй калдым дагы. Анан ошол жерде ушул билим берүү академиясы, мурда педагогика илим-издөө институту, ошол жерде конкурс болуп аттыр. Анан конкурска катышып, ошол жерде конкурстан өтүп кеттим. Анан ошол жерде кыргыз тили адабияты бөлүмүндө ага илимий кызматкер, сектор башчысы, бөлүм башчысы, анан бүгүнкү күндө ушул лаборатория башчысы болуп, тилдерди үйрөтүү боюнча ушул жетекчи болуп келатам. Бир убактан айттым, комуздап келдичи. Анан комузга чертип, мен жагонун жаңы жаздым деп. Ошентип андан кийин Шат күндөр деген, кыргыздын кызы деген бир тогондор жазып. Чылса менин ичимдеги оюм, ичимдеги бир идеялар ыр менен жеткире албай идеяларым ушул обон болуп өзү чыгып кетти окшойт дейм. Белгилүү балдар жазуучусу, окумуштуу жазуучу, акын жана обончу Сулайман Рыспаевдин калем кармаган колу келечек муун үчүн кызыктуу жана пайдалуу китептерди жазып келди. Бүгүнкү күндө дагы жаш өспүрүмдөр агайыбыздын жазган китептери менен тарбияланып келет. Биз бүгүн бийиктикке карай көрсөтүүсүндө агайыбыздын чыгармачылык өмүр жолу жана үй бүлөсү менен тааныштык. Көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз, кайрадан көрүшкөнчө. Силер чоң атаңардын жомокторунан, аңгемелеринен, ырларынан билесиңерби? Эсиңерде барбы? Кана айтылачы. Не деген? Кайсы жомогун билесиң? Шамбалан, Кана айтып көрчү Шамбалан. Бир абышка кемпир болот экен. Анын болсо алар кедей болуп жашачу экен. Алардын үйү суук экен. Тамак бир сындырында нан калбаптыр. Анан
Анан бир күнү отун алып келейин десе, алар тура албай калышыптыр. Анан кемпир болсо ыйлайт экен, биздин балабыз болсо жакшы болмок, бизди бакмак болчумун дейт экен. Анан Байдын улантып кете аласың. Азыр улайт. Анан Айбекени улантып кет. сен байга чейин бар, байдыкына барат экен, байдыкына барып, анан Байды эмне берет? Тамак берчи деп сурайт экен. Анан болсо мен дагы өзүмдүн Нан берчи дейт. Анан шам берчи. Анан шам берчи дейт. Сен улай бер. Биздин үйүбүз суук силерге эмне берейин деп. Менин өзүмдүн үйүм суук, отун жок болуп атат деп калп айтып койт экен. Анан аларга мен силерге шам берем, анан нан берем деп, башка эч нерсем жок деп. Деп бай ушинтип койт экен, Анан Шамдан бир бала чыгат. Шамдан бала чыгып. Ошентип эле? Анан ал балага айланып кетет экен. Анан сен айт. Анан болсо, анан кемпир болсо айтат экен, биздин балабыз болсо жакшы болмок экен деп кайта ыйлайт. Анан ош жеринен шам бала чыгып калат экен. Шам күйүп, анан ичинен шам бала чыгат экен. Мен силердин анан абышка көрүп калат экен, сен ким баласың десе, мен силердин баласыңар, мен силерди багам деп. Сен каяктан багалат элең, сен кичинекей экенсиң го, алың жок да сен деп сурайт экен. Мен багалам деп туруп, анан биринчи тегирменге барып ун алат экен.